сүрө деп айтабыз деген болсо, зам сүрө дебейбиз деген болсо, ар бир нерсебизди оңдойлучу. Себеби бизге айтылган дооматтар аябай көп да. Силер Ханафи мазхабтар өзүңөрдүн оюңа чыгар бир нерсени айта бересиңер, пайгамбар кылган эмес, сахабалар кылган эмес дейт да. Ошого аз-аздан ар бир нерсебизге көңүл бура берели. Фатиханан зам сүрө деген жок. Зам сүрө деген нерсе араб тилинен дамму сура. Фатихага бир сүрөнү кошуу дейт. Ошого Фатиха бир сүрө десек сөзүбүз эмне болот? Тың болот. Бул айып эмес, ката эмес. Таксирибиздин суроосу, эгерде парыз намазда Фатихадан кийин сүрө окубай калса кандай болот дейт. Ошого биз намаздардын тиги эски борбордук мечитте түшүндүрүп ар биринин важиптерин, сүннөттөрүн чечмелеп кетти намаздынчы. Себеби намаздагы парызы кайсылар, важиби кайсы, сүннөтү кайсы, мустахабы кайсы билип албасак, бул суроонун жообу суроо токтолбойт. Себеби билбейбиз, ар бир амалды сурай беребиз. Ошого айттык, парыз амалдар калып кете турган болсо намаз бузулат. Важиптер калып кете турган болсо адашуу саждасын кылабыз. Сүннөттөр калып кетсе эчтеке кылбайбыз. Сиз айтып аткан сүрө окуу Фатихадан кийин бул эмне? Важип. Демек, намаздын акырында адашуу саждасын кылышыбыз керек. Оң жака салам берип сажда кылыш керек. Анда талаш бар. Эки жака салам берилеби? Хидаяда эки жака салам берсин деген. Бирок тахкыйк бир жака салам берип, эки жолу сажда кылып, кайра ат-тахиятты, салават, анан дуа кылып, анан Ассаламу алейкум рахматуллах, ассаламу алейкум рахматуллах деп намаздан чыгат. Намазда турган кандай боло турган болсо ошондой туруш керек дедик го. Демек, бул маселенин намазга окшоштугун 100% эмес. Хутба менен таваф экөөнү салыштырсак жакшы болот. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам не деди? Таваф кылып атканда намаз деди. Таваф намазга окшош эле, бирок бул жерде кыймылдоо бар, анан сүйлөсөң болот дейт. Демек, хутбаны намазга окшоштурду. Bir көпчүлүк убактынан намазга окшош болот, бирок баары 100% намазга окшош эмес. Хутба неме? Таваф. Хутба дагы ошондой. Намазга окшош, бирок ал жерде сүйлөбөйсүң, намаз окубайсың, манча-мынча кийимдерин оңдоп дип чөкөлөп отуруп, кайра мындай кылып, мындай нары бери кыймылдасаң, күнөө эмес. Болгону биз тыйылган нерсебиз сүйлөгөндөн, анан намаз окугандан, анан ашыкча телефон сүйлөшкөндөн жана кыймылдагандан. Мындай жөн мынтип кыймылдап нары берип отсаң зыяны жок. Бирок баягы хутбага зыян бере турган нерсе болсо сүйлөп же жооп берип же дуа кылып ушундай болсо анда макрух тахрими амалат кылган болот. Суроо. Эгерде бир адам келип калды, бисмилла мен жетишип калам го деп намазды баштап калганда имам хутбага чыгып берди. Билбейбиз эми сыртта туруп калабыз. Абалга каранат. Эгерде экинчи рекетти бүтүп, үчүнчү рекетке туруп калганыңызда, себеби жуманын астында 4 рекет сүннөт бар да. Эгер үчүнчү рекетке туруп калсаңыз, анда 3-тү 4-тү бүтүрөсүз. Экини бүтүрүп алгансыз да. Эгерде биринчи рекетти бүтүп, экинчини баштап калдыңыз, же биринчи рекетти баштап калганда болсо, тезирээк 2 рекет менен салам берип чыгасыз. Себеби эмне десе, сиз биринчиден имам хутба кыла электен намазыңызды баштап алдыңыз. Эгер имам хутба сүйлөп баштаганда Аллаху акбар десеңиз, анда дароо токтотушуңуз керек. Болгону сиз баштап алдыңыз, Аллаху акбар, намазга киришкенден кийин имам хутба кылып баштаса, жанагы 2 абалда. Эгер 4 рекет бешинин астында, жуманын астында 4 рекет сүннөттү окуп аткан болсок, экинчи рекетте ат-тахиятты отурган болсок, мисалы, анда салам берип чыгыш керек. 3кө илешип калган болсоңуз, анда 4-тү бүтүрүш керек болот. Эгер бирде же бирдин башында же экинин башында боло турган болсо, 2 рекет менен түгөтүш керек. Эгер ниетиңизди 4 кылган болсоңуз да. Айт намаздарда хутбаны угуу сүннөт. Жумада важип. Ошон үчүн хутба айтта намаздан кийин болот. Жумада намаздан алдын болот. Айырмасы ушу. Эмне себептен багымдатка келип калганда адамдар багымдатты эми окуйн десе имам намазга туруп калыптыр, сүннөттү окубастан имамга уюп кеттиң. Бүткөндөн кийин багымдаттын 2 рекет сүннөтүн эмнеге окубайбыз? Жумада, пешинде же жумада 4 рекет сүннөт окуй элек имам кошулуп кетсек, имам бүткөндөн кийин кайра 4 рекет сүннөт окуп коебуз. Айырмасы эмне дейт? Биринчи айырмасы багымдаттын фарыздан кийин нафил окуу макрух тахрими. Нафил окулунбайт. Бир гана эмне окулунат? Каза окулунат. Ошон үчүн каза болбой нафил окушу тыйыласыз. Ал эми пешинден кийин нафил окуса, сүннөт окуса боло берет. Айырмасы ошо. Пайгамбарыбыз багымдаттан кийин
анан асырдан кийин намаз окуудан тыйым салган. Ошол себептен сүннөтү калып кетсе калып кете берет, парыздан кийин окулбайт. Өткөндө айтканбыз, каза намаздын эки түрү бар. Аллах Таала тарабынан милдеттүү болгон парыз намаздардын казасын окуп, ошо Аллах Таала тарабынан милдеттүү болгон намаздын казасын окуп атканда 3 мезгилде гана каза окуганга болот. Күн чыгып атканда күн төбөгө келин күн баткан. Калган макрух вакыттарында да окусак боло берет. Башкача айтканда багымдатты парызын бүткөндөн күн чыкканга чейин каза намаздарды окусак боло берет. Асырдан кийин күн батканга чейин казаларды окуй берсек болот. Бирок өзүң милдеттүү кылып алган намазды бул макрух вакыттарда окуганга болбойт. Кандай? Сен нафил намаз окуганга милдеттүү эмес элең. Бирок Аллаху акбар деп нафилге ниет кылгандан кийин бишуру яжуб алейк итмам. Киришкенден кийин муну акырына чыгаруу важип болуп калат. Бир нерсе болуп чыгып кеттиң, же конок келип калды, бир нерсе болуп чыгып кеттиң, сен мойнуңда 2 рекет милдеттүү болуп калды. Мурда милдеттүү эмес болсо сен киришиң менен милдеттүү бол. Аны казасын кармап беришиң керек болот. Казасын окуп беришиң керек болот. Ошону жана 2 убакыт окуганга болбойт. Башкача айтканда багымдаттын парызынан кийин окуганга болбойт, асырдан кийин окуганга болбойт. Себеби буну сен өзүң милдеттүү кылып алдың. Сага милдеттүү болгондугу мындай кеңирчилик вакытта милдеттүү кылдың, эми кеңирчиликте каза кылып бересиң. Ал эми Аллах Таала тарабынан болгон парыз казалар боло турган болсо, анда багымдаттан кийин дагы күн чыкканга чейин, асырдан кийин күн батканга чейин каза кылсаң болот. Өкөнүн айырмасын билдиңер, экинчи жолу айттым ошону, эстеп калды. Себеби көп адамдар айырмасын билбей атат ошону. Бизде бир маселе бар да. Жумага жакын Куран коюп коет. Ошол жакшы эмес. Эмнеге жакшы эмес? Себеби адамдар басып жүрөт, сүйлөп жүрөт, Куран коюлгандан живой окуп атат да, бир жерде тирүү, окуп атат да. Демек аны угуу милдеттүү болуп калат. Башка адамдар укпай койсо, ошолорго күнөөкөр болушуна биз себепчи болуп калабыз. Ошон үчүн же микрофон кассетадан коюлуш керек. Же болбосо окубай туруш керек. Себеби башка адамдар сүйлөп жүрөт, жумага чейин келип атат, таанышып атат, мест издеп атышат. Куранды угулбай калып атат да. Ошого Куран окулуп атканда угуш керек болот. Ошого эми бул таксырымды келип, жума күнү Кахф сүрөсүн окуш мустахаб. Кахф сүрөсүн окуйын деп атса, бул жерде имам буну угушум керекпи же окушум керекпи дейт. Сиздин экөөңүздүн даражаңыз бирдей болуп калды. Ал да окутат, сиз да окуй бересиз. Ага аны угушуңуз милдеттүү эмес. Сиз да окуп баштасаңыз, экөөңүн даражаң бирдей болуп калды да. Сен экөөң башка бирөө угуш керек болот. Каза намаз окуунун тартиби эгер сахибут тартиб болсоңуз, башкача айтканда өмүрүңүздө 6 намазды каза кылбаган болсоңуз, анда тартиби менен окуш керек болот. Өмүрүңүздө 6 намаздан көп каза, 5 намаз, 4 намаз гана каза болгон, өмүрүңүздө каза болгон эмес. Эгер андан көбөйүп кете турган болсо, тартип сиздин мойнуңузда милдет болот. Кандай? Мисалы үчүн өмүрүңүздөн намаз каза кыла элексиз, багымдатты каза кылдыңыз, пешинди каза кылдыңыз. Асирди окуурда эмне кыласың десе, биринчи багымдаттын казасын окут, асирдин казасын окут, анан кийин пешиндин казасын окут, анан кийин асирди окуйбуз. Эгер өмүрүңүздө аны биздин фик китептерибизде эмне дейт? 6 намазды каза кылбаган болсо дейт. Өмүрүндө. Эгерде андай болуп аралашып кеткен болсо, жада калса 6 намаз, 7 намаз болуп аны толуктап койсоңуз деле сиз тартип ээсинен түшкөн болосуз дагы, аны сиз тартип менен окушуңуз милдеттүү эмес. Себеби пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам да ошондой болуп тартип менен окуган. Себеби пайгамбарыбыз бир да намазын каза кылган эмес. Ошон үчүн жана Хандак согушунда экен, бир-эки намаз каза болуп кеткенде тартип менен окулган. Анда сиз калган мезгилиңизде, эстеген мезгилиңизде казасын окуй бересиз. Машалла, Аллах разы болсун. Бул кишинин илимдүү киши экен бул, Алла разы болсун. Себеби жок, ал имам Муслим кошуп койгон эмес, имам Муслим кошпой койгон аны, сахихине, айналган. Ал өзү түпкүлүгүндө ал хадисте бар. Бирок имам Муслим сахих Муслимге айналла дегенди кошпой койгон. Ошонун айырмасын билип ал. Себеби бирок азыркы биздин сахих Муслимде бул бар. Айналлачы. Аны имам Каусар рахматуллахи алейхи айтат. Бул кийин хадистерди толуктап үчүн эле кошулуп калган. Имам Муслимдин түп нускасында жок дейт. Себеби эмне? Имам Байхақи Асма ва Сифат китебинде жана Сунанул Кубра китебинде имам Байхақи эмне дейт? Hadal hadis akhrajahu имам Муслим.
Бул хадисти имам Муслим чыгарган. Айналла муқаттаан кыркылган абалда дуна кыссатыл жария, жа айналла деген жариянын кыссасы жок кылып чыгарган дейт. Ошондон алымдар айтат, имам Байхақидин заманында айналла Сахih Муслимде болгон эмес, андан кийин кошулган. Себеби хадис узун болгон болот. Ошол узун хадисти гана кыскартып, жанагы жери талаш бар. Себеби бул хадис муттариб хадис дейт. Муттариб хадис дегенде хадис илимин түшүнгөндөр, мусталах илимин окугандар билет, мындай калтырап турат да. Бул сөз айналла деген риваяттагы келген, марроббук деген риваят келген, аташхадина ла иляха иллаллах деген дагы келген. Кайсысын салабыз? Марроббук дегенди алабызбы, же айналланы алабызбы, же бардыгы окшош рафстар менен келгендиги үчүн имам Муслим ошону Сахih Муслимге киргиземиз. Ошон үчүн имам Байхақи айтат, алгуннуху таракаха литтираб матнихи дейт. Мен ойлоп атам дейт, ошо матынында иттираб болгондуктан айналла, марроббук, аташхаду ла иляха иллаллах деген сөздөр болгондугу үчүн ошо айналланы Муслим киргизген эмес деп айтылат. Ал эми буну жанагы хадисте кошуп койгондугу мүмкүн, хадисти риваят кылып аткандардын тафсири хадиске кошулуп кеткен болушу мүмкүн. Муну идраж деп айтылат хадис илиминде. Мудраж деп айтылат. Бирок эч бир алым ушул сөз мудраж деп эч ким өкүм берген эмес. Бирок ихтимал бар. Мудраж деген нерсе пайгамбардын сөзүнө эмес, башка сөз кирип кеткен да. Же болбосо пайгамбардын хадисин чечмелөө хадистин ичине кирип кеткен. Ошону мудраж дейт. Бирок буну эмне зиядаты сика деп да кабыл алсак болот. Мисалы үчүн бир хадисти алымдар ошондой риваят кылган, имам Муслим риваят кылган хадисте ушу зияда болгон. А бизде мусталах хадисинде зиядаты сика макбула деген эреже бар. Бир сиканын хадистеги айтылбаган ашыкчараак сөздү айтуусу хадиске кабыл алынат дейт. Бирок имам Муслим ошону жалгыз өзү риваят кылып, башка эч ким риваят кылган жок. Бирок анда жообун бердик. Демек имам яхтубу дегенде арада ан яхтуба. Имам хутба кылыш үчүн даярданып атканда келип калды. Хутбага чыкпастан туруп намаз окуганга чейин күттү. Аны имам Дарукутнийдин Сунан китебинде ошол күттү деген лафзы бар. Аллах разы болсун. Катым кылганда жария окуган жакшыбы же копия окуган жакшы дейт. Сөзсүз түрдө жария окуган. Себеби өзүң окуганын өзүң уксаң ал жакшы болот да. Анан үн дагы жакшы болот. Анан өзүң окуп атканда каталарың да билинет. Ичиңен окуп атсаң катаңы билинбей калат. Ошон үчүн жария окуган жакшы го дейм. Үйдө эле эмес, или бойлочу да. Суроо үйлөнөйүн деген жакшы ниет кылып аттык эле, ошо тартиби кандай дейт. Негизи биринчи ошол үйлөнө турган адамга кыздын жагуусу жеке өзүңө керек. Сага жагыш керек. Сенин апаңа, сенин атаңа эмес. Сага жагыш керек. Мага бир адам келди да 15 жыл жашаптыр. 15 жыл аял менен күйөөсү жашаптыр. Аял айтат, мени бул күйөөмө зордоп эле берип койгон, мен жактырган эмесмин дейт. 15 жылдан кийин айтып атат. Демек, сен биринчи жактырышың керек, ал сени жактырыш керек. Андан кийин жактыбы, анан ата энеңе кабар бериш керек. Ушундай бирөө чыгып калды. Ушуга үйлөнөйүн деген ниет бар, силер ата энеси менен сүйлөшкүлө деп сунуш бериш керек. Анан жөн эле көчөдөн көрүп калып жактырып атаңа айтпайсың. Биринчи бүтүп көрүш керек. Сага макул болобу, болбойбу, Кийин атаңды убара кылып барса, пошол деп ийсе кыйын аласың да. Бекер уят болосуң, Ошого биринчи сүйлөшүп, ал кишине көңүлү бар болуп, мен сени ата энемди жөнөтөйүн, үйлөнөйүн деп атам десе, макул деп же күлүп койсо, андан кийин ата энени жибериш керек, Жанагы бизде болуп атат го эми жахилдердин арасында барып, баарды гүлдөрүн сонун кылып аркасына жүрөкчө шамдарды жагып гүл берип минтсе жок деп атат. Сен биринчи ошол макул дейби, дебейби, анан кийин бошоп жолго бар да. Өзү ошол туура эмес, негизи шарият боюнчачы. Ал ол динсиздердин эмесине шакек тагынса эле болду, макул болду, уже иш кетти. Жок, биринчи биз аны ата энеси менен сүйлөш керек, макул болуш керек. Анан нике кыйгандан кийин анан шакекти колуначы. Макул ошончо деле эми биздин немелер ушинтип атат да анан. Чоң адамдар топтоп алган, анан барып жана жалтырак күйгүзүп алып, гүлдү алып алып барса жок деп атат да. Демек сен жөн эле өзүң пикириң менен бар болгансың да.
Ошон үчүн анын пикирин биз керек. Сага ыраазыбы, ыраазы эмеспи? Макулбу, макул эмеспи? Ал макул десе, анан ата-энени жибериш керек. Ата-энелер сүйлөшүп, анан калың палыңдарын сүйлөшүп алат. Анан алар биз макулбуз, кыз менен бала сүйлөшсүн десе, кийин анан сөздү бышырып туруп, анан тойдун күнүн белгилеп, тезирээк үйлөнүш керек. Анан тойдун немеси кылып, той анан кийин сразу үйлөнүш керек, сразу. Алла ыраазы болсун.